Иман сабагы. Сабактын телевизиондук ыкмасын иштеп чыгаргандар. Койгон режиссеру жана оператору Эгнар Оразалиев. Монтажный режиссеру жана технологиялык бөлүм Мурат Токтогазиевдики. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Assalamu alaikum. Oturaylik. Misалы, сен атың ким? Азамат. Мына Азаматты айталы да. Бүгүн сабактан кийин үйүнө барып, көчө тентип кетпестен үйгө барып, үйдө коро жайга, малы жанга атасына жардам берди. Кандай бала дейсиз? Жакшы бала дейсиз. Сен атың ким? Альбина. Альбина. Сабактан кийин үйүнө барып, тамагын ичип алып, кийимин өзгөртүп, апасына жардам берди. Кандай кыз дейсиз? Жакшы кыз дейсиз. Мына көрдүңөр балдар, муну адептүүлүк дейт. Муну тарбиялуулук дейт. Тарбия деген, билесиңер, тарбия деген араптын раббая деген сөзүнөн келип чыгыптыр да, эреже деген. Мунун бардыгы бизге эрежени ким үйрөтүш керек? Ата-энелерибиз. Дагы? Мугалимдерибиз. Мугалимдер дагы? Биздин айылда аксакалдар. Чынбы? Биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз бизге ошол эрежени үйрөтүш керек. Мына ошол тарбияга киргизүү, мына циркке бардыңар беле? Телевизордо көрөсүңөр циркте. Аюуларды, иттерди, мышыктарды үйрөтүп атпайбы? Мисалы үчүн аюулар велосипед тебет. Чынбы? Ошолорго ошо эрежени үйрөтүп атат. Мисалы, эрежеси жок жашоону элестетип көргүлө да. Мына биздин көйнөгүбүздү кышында пальтонун сыртынан кийип алсак, элдер күлөбү? Күлөт. Мына байпакты туфлинин сыртынан кийип алсак, күлөбү элдер? Күлөт. Биз маскара болобуз, чынбы? Бул биз эмне кылып атабыз? Эрежени бузуп атабыз. Биз качан мындай эрежени бузабыз? Жок болсо мына шымды, эркек балдар шымы бар го? Шымды башына кийип алса да. Элестетсеңер? Бул күлөт да, бул шым дегенди ылдыйга кийиш керек да, эмне башына кийип алган деп. Жол болсам, мисалы үчүн Азамат үйгө барып туруп, мамамда үйгө кирип туруп, ата, чай койдуңбу мага? Жолдом, ата, оны алда өтүп тазалап кой. Ата, давай, муну мынтип кой, муну мынтип кой деп атасына үйрөтсө, же буйрса, туура болобу? Туура эмес. Бул да эрежени бузгандык, чынбы? Мына ошол эрежелердин баардыгын бизге үйрөнүү, бул тарбиялуулук дейт экен да. Бул тарбия алуу деген болот экен. Мына ошол тарбия алуу процессин биз иман сабагы аркылуу бергенге бүгүн силер менен аракет кылабыз. Да? Мүмкүн бала. Мүмкүн. Ким бул? Рахат. Рахат. Эмне болду? Иштер болуп калды. Иштер ушунча кечикеби анан кийин? Кечирип калпа, кечикмейм. Кечирим сураган жакшы. Рахат эмне кылганды унутты азыр? Рахаттын өзүнөн сурайлы. Эмне кылганды унутту? Билбейм. Ал саламдашканды унутту. Саламдашкан жок. Анда бүгүнкү сабакты Рахат саламдашуу жөнүндө өтөлү. Макулбу? Рахат. Азыр күндө элдер кандай саламдашат? Привет. Привет. Отур, тур. Привет деген сөздү ким айтып берет? Эмне деген сөз? Привет. Билесиңерби, привет деген сөздүн мааниси? Орусча. Дагы бул эмне деген сөздү билдирет? Привет деген. Чыңгыз? Кандайдың? Туура эмес. Дагы кандайдың деген как дела дейт да. Или как ты дейт. Чынбы? Привет деген сөздүн ким айтып берет маанисин? Эч кандай маани бербейт. Эч кандай маани бербейт. Же биз анын маанисин билбейбиз, чынбы? Анын маанисин билбей туруп анан привет деп учурашканыңыз туурабы? Менимче туура эмес. Дагы кандай саламдашуу бар азыр? Баш менен сүзүшүү. Баш менен сүзүшүп саламдашат. Кандай эле мындай? Же бутун мынтип көтөрүп туруп. Эчтеке дебей эле. Калайсыңар, мен силерге туура саламдашууну өзүм билгенимди айтып берейин. Кудай таалам биринчи жараткан адамдын аты ким? Ким айтат? Чыңгыз? Адам атаны. Адам ата, баракелде. Кудай таалам адам атаны жаратканда ага баардык нерсени үйрөтүп турду. Ушу дүйнөдөгү жашоого керектүү боло турган нерсенин баарын үйрөткөн экен да. Мунун аты мындай, бул деген мындай, бул деген момундай, бул мындай деп. Ошондой эле үйрөткөн сабактардын ичинде саламдашуу да бар экен да. Туура саламдашууну кантип саламдашуу керек. Ошону үйрөтүп, өзүнүн периштелерин чыгарыптыр. Эми периштелер билесиңер да, булдар. Периштелер деген бул Кудай таламдын айтканын кыла турган руктар. Ошо периштелерди чыгарып айтыптыр.
Адамға бұйрық берді. Қана сен мына періштелерге салам бергенің деп. Дегенде отырғылар. Адам ата қантеп салам берген. Ассаламу алейкум дейді екен. Ассаламу алейкум. Қана қайталап көрелікші. Ассаламу алейкум. Бұл сөздің манесі. Саға тыныштық болсын деген сөз екен. Саға тыныштық болсын. Саға тыныштық болсын. Ассаламу алейкум. А періштелер не деп жауап береді? Ва алейкума ассалам. Ва алейкума ассалам. Қайталап көрелікші. Ва алейкума ассалам. Мына қырғыздардағы илгерден ата бабалар үшін саламдашып келген. Білесіңдер ме? Ассаламу алейкум дейді. Ва алейкум ассалам дейді. Ассаламу алейкум азамат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына көрдіңдер ме? Мен саға тыныштық қалаймын деп атады. Мен сілерге тыныштық қалаймын деп атады. Привет. Жол болсам башменен сөйлескен мен тыныштық қалап атады. А сілер маған қандай жауап беріп атасыздар? Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам деп атасыздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Саға дағы тыныштық болсын деп атасыңдар. Мына көрдіңдер ме? Саға дағы тыныштық болсын деген сөзді сіздер маға айтып атасыздар. А негізі тура саламдашқанда ассаламу алейкум деді. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракатуху дейді. Азыр бірінші манисін түсіндіріп берейін. Ассаламу алейкум дегені мен сіздерге тыныштық қалаймын десе, ва алейкум ассалам мен да саға тыныштық қалаймын. Жана мен саға Құдайдың мейірімділігін қалаймын, кешірімділігін, жана берекесін тілеймін дейді. Ва рахматуллахи баракатуху. Кешірімін, жана мейірімін, жана жол болсам, мейірімін, кешірімін, жана ошондой эле берекесін тілеймін дейді. Бұл деген сөз қырғызда ең чоң қасиеттердің бірі. Саға біреу жақсылық қылса, сен аға екесе жақсылық қылышың керек. Чынбы? Саға мен тыныштық қаласам, сен маға тыныштықты, Құдайдың кечирүүсүн жана берекесін тілеп атасың. Екесе қайда маға тілеп атасың. Жақшы екен саламдашқанның жолы. Привет жақшы екен. Ассаламу алейкум деген жақшы. Чынбы? Bir жол саламдашып көрелік. Ассаламу алейкум. Рахмат. Негізгісі алейкум ассалам. Негізгісі. Эми келгиле мындай қарап көрелі. Мен доскаға рахат менен саламатты чықырайын. Қана саламдашуны. Саламат сен бияқтан келе дадың, рахат сен бияқтан келе дадың. Қана бардыңыз қарап тұрасыз. Ассаламу алейкум саламат. Ва алейкум ассалам. Көрдіңдер ме қандай соны? Ассаламу алейкум дейді. Рахат айтады. Ассаламу алейкум. Мен саған тыныштық тілеймін. Саламат дейді. Саламат маған не дейді? Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Мен саған да тыныштық тілеймін дейді. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Салам бекен. Рахмат рахат. Рахмат саламат. Отыра бергіле. Қыздар қантып саламдашады? Азыркы күнде қыздар қантып саламдашады? Кел, көрсетіп берсеңдер қыздардың саламдашқанын. Дегіле. Азыр мына мектепте, көчеде қантып саламдашасыңар? Қандай емесіңа, привет. Ушундай, қыздардың бары ушундай саламдашабы? Бизде ассаламу алейкум деп сен айтышың керек. Алейкум ассалам деп сен айтышың керек. Себеби бул саламдашуунун эркек аялы жок. Кыз же болсо бул балага деген жок. Тилек бардыгына бирдей айтылган тилек экен. Кана, эми жаңыча саламдашып көрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Демек, эмне деп саламдаштың сен буга? Сага тынчтык каалайм. Сен эмне деп алек алдың? Сага да тынчтык каалайм. Мына, сага да тынчтык каалайм. Көрдүңөрбү? Привет жок. Түшүнбөгөн сөз менен эмес. Конкреттүү тилек менен. Мен сага тынчтык каалайм деди. Бул айтат, сага да тынчтык каалайм. Жакшыбы? Рахмат, отургула. Эми Анвар менен Батышты чакыралы бияка. Менде бир тапшырма бар экөөсүнө. Анвар сен бияктан, Батыш сен бияктан. Экөөңүздөр бир класста окуйсуңар. Мына жолугушуп калдыңар көчөдөн. Кантип саламдашасыңар? Буга чейин кантип саламдашып келдиңиздер? Мына көрдүңөрбү? Бу жерде эң чоң каталык кайсында турат? Эң чоң каталык. Анвар келди да, эмне деп саламдаштың? Кандайсың? Кандайсың деп. Бул тилек эмес, бул суроо болуп атат. Кандайсың? Батыш эмне деп жооп бердиң? Жакшы. Жакшы. Бул кандайсың деди? Бул мен жакшымын деди. Кандайсың эй? Жакшы. Анан дагы бир чоң ката эмне болуп атат? Келип Батышты өбүп атпайбы? Билесиңер, Кыргызда кызды турмушка чыкмайынча энесинен башка, жакын туугандарынан башка эч ким өппөйт. Чынбы? Эч ким өппөйт. Даже керек болсо айтат, колуң кармаба дейт. Кыздын дейт. Эгер бир тууганы болбосоң, колуң кармабаш керек. Өпкөн ары турсун. Биз элестетсеңер, кыздарыбыз, карындаштарыбыз мектепте 30 классташыбызды
Bir günde 30 erkek менен өбүшөт экен. Демек ошон үчүн булар кандай саламдаш керек? Кадимкидей эле кыргызчасынан. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Эгер үйлөнүп калса, анда кол кармаш калса, анда өбүштө боло берет. Үйлөнгөндөн кийин, никеден кийин. Азыр демек жөн гана. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Көрөйлү, бир жол саламдашып көрсүн. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Стоп. Кайерден ката кетти саламат? Саламдашкандан. Эмне деп саламдашты? Колду берди кызга. Кызга колун берди. Дагы бир маселени карап көрөлү. Мисалы үчүн кел Медер келсең, Медер менен Алмазды. Мына айтайлы, Медер Алмаздан улуу деп. Алмаз Медерден кичүү. Макулбу? Ушундай ситуацияны карап көрөлү. Кимиси биринчи салам бериш керек? Кана? Алейкум ассалам. Неге Алмаз биринчи салам берди? İmam var. Себеби Алмазда иман бар дейт. Дагы? Кичүү бар. Бул кичүү дейт. Дагы? Алмаз биринчи Медерди көрдү дейт. Өзүнөн улууну урматтады. Дагы кандай варианттар бар? Барбы варианттар? Биринчи салам бергенге шашыш керек. Азамат кыргызда биринчи салам бергенге шашыш керек дейт. Себеби айтылган экен да. Саламды улуусуңбу, кичүүсүңбү ага карабай эле биринчи бере бер дейт. Колдон келсе саламды көп бер дейт. Моментип тетир карап туруп кайра урулсаң деле ассаламу алейкум деп саламды жайылта бер дейт. Салам берген жакшы дейт. Салам себеби калоо. Тилек болуп атпайбы? Демек бу жерде улуусуңбу, кичүүсүңбү, көрдүңбү, эмне кылыш керек? Саламдаш керек. Азыр мен чолпондон өтүнөйүн. Чолпон мына ошо Кыргыз Республикасындагы бүт жаштар берип жаткан саламды берсин. Класска киргенде кантип салам беребиз? Кана кирдиң дебиз. Эшикти кадимкидей эле ачып кирип эле салам бере бер. Всем привет. Кандай жооп берчү элек? Привет, привет. Всем привет. Привет, привет. Түшүнгөн да жокпуз. Бардыгыбызга мен түшүнбөдүм, калгандарыбыз. Мен да түшүнбөдүм. Кана көрөлү, ассаламу алейкум деп. Кана. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Бул деген сөз эмнени айттык? Бардыгыңыздарга тынчтык болдун дедик. Силер эмне айттык? Сага да тынчтык болду. Мисалы мына биз Анвар амандашып көрөлү. Мына көрүшүп калдык мына. Ассаламу алейкум Анвар. Кандайсың? Жакшысыңбы? Жүрөгүңбү? Тынч аманбы? Үйлөрдөр тынчпы? Тынч. Бала бакыра отурабы? Жакшы. Бала бакыраң барбы? Бар. Иншалла болот. Эми мына ушул темпте мен Алмаз менен, Рахат менен амандашып көрөйүн. Ассаламу алейкум Рахат. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшысыңбы? Жүрөгүңбү? Үйлөрдөр тынчпы? Бала бакыра тынчпы? Мында да бар экен бала бакыра. Эми экөө кадимкидей амандашып көрдүн. Макулбу? Биз карап туралы. Кимиси жакшы амандашат болду экен. Кеттик. Кайра башынан көрүшүп калдык дагы, амандашабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсың? Жакшы, жакшы. Атаң кандайсың? Үнде салым кандай? Жакшы, жарайт. Ата-энең оор элеби? Тынч. Балдар. Өзүң жакшы эле? Жеңиң кандай жүрүп? Жеңиң жакшы. Мына көрдүңөрбү? Бу жерден эң негизги амандашуунун мааниси эң негизги эмне деп болуп атат? Анвар Рахаттын үйүндөгү ата-энеси, малы, жаны, ити, күчүгү шаардагы туугандары жөнүндө кабар алып атат. Чынбы? Ошондой эле Рахат Анвардын үйү жөнүндө кабар алып атат. Экөө эки жака бурулуп кетет. Коштошкондон кеткенден кийин бул ар дайым билет. Рахаттын үйүндө бардыгы жакшы. Эгерде Рахат үйүндө муктаждык болгондо айтмак. Амандашат. Ай, бир аз ушу сыркоолоп калдык, же болбосо, кече бир кумаевди машинага коюп кеткен экен деп. Бул ошондон да кабардар болмок. Мына, мааниси Кыргызда тууганчылык. Бири-бири жөнүндө кабар алып турат. Бири-бири жөнүндө билип турат. Түшүндүкпү? Рахмат экөөңүздөргө. Эми ошондой эле Кыргызда дагы бир касиет бар. Дубай салам деген. Дубай салам жолдоо дейт. Бул деген сөз эгерде мен мына ушул сиздердин айылда ошону тартып жүрүп сиздер менен бир тууган болуп калам дейм. Эртең шаарга барып сиздердин айылдан бирөөнү көрүп калсам, ой аксакал, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, кандайсыз, жакшысызбы, жүрөсүзбү? Айылдакылар тынчпы? Ай, алдагы мектептеги окуучулар жүрөбү? Ден соолуктары жакшыбы?
Азамат тамагым орду деп атты эле. Айыктыбы тамагы? Билбедиңизби ушуну? Анвардын кандай болду экен үйүндө? Тете кыздын үйүнө конок келди эле, ошо коноктордун узатыптырбы? Деп мен ошо сиздердин амандыгыңыздарды сурагандан кийин дубай салам айттырам. Эми менин атыман жылуу, сагынычтуу дубай салам айтып коюңуз. Азыр кана саламат менен медер дубай салам. Саламдашабыз, амандашабыз, анан бири-бирибизге дубай салам айтабыз. Qanday yaxshi? Yaxshi. Uydagilar qanday? Yaxshi. Maykimda жүрөм, uyda жүрөm. O'zing qanday? Yaxshi. Qayerdan keldingiz? Shahardan. Qayda? Otam qanday O'rbayda, yaxshi. Aydag'lar qanday? Yaxshi yataman. Sizlar aydag'larga men atman Dubay salom qo'y. Mayli aytdim. Sen dagы айта бар менин атыман деп. Sen dagы айта бар деп аманат калды. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум бейт ээлери. Ассаламу алейкум маркумдар. Сиздер бул дүйнөдөн бизден мурда кеттиңиздер. Артыңыздардан биз да барабыз. Мына ушундай саламдашуу. Көз өткөндөргө дагы ушинтип салам берилет экен. Ассаламу алейкум. Сиздерге тынчтык болсун. Сиздер бизден мурда кеттиңиздер, артыңыздардан биз да кетебиз. Бул деген сөз кыргызда, кыргыз өлүмдө чыкканын унутпаган. Өлүмдү азыр келчү деп ойлогон. Өлүмгө даяр болгон эл. Ошондуктан маркумдарга дагы тынчтык болсун деп калып айтып турган. Эми менде акыркы суроо бар силерге. Чыңгыз келчи балам бияка. Чыңгыз, азыркы биздин ушул замандагы коштошууну айтып берсең, кантип коштошот? Давай. Давай. Давай деген сөз эмне? Мен түшүнүшүмчө давай деген сөз бер. Демек, экөөбүз кантип коштошобуз анда? Кол мененби? Бер. Бер, Берби? Давай, давай, бер. Давай. Жай, дагы кандай бар эле? Мындай. Дагы? Мына коштошуу көрдүңөрбү? Элестетип көрсөңөр эми ошо коштошууну. Ошо кантип коштошуу болсун? Давай. 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 Давай, ладно, давай. Давай, ладно, бывай. Чао, давай, ладно. Ошо кандай болду, мына? Эмне да кызык. Мен андан көрө кантип коштош керек? Мен сага тынчтык тилейм, чыныңыз. Сен? Мен да сизге. Мен да сизге тынчтык тилейм. Баракалла. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Чыңгыз бияка кетти. Мен тилегимди алып, мен чыңгыздын тилегин алып бияка кеттим. Кереметпи? Керемет. Ассаламу алейкум чыңгыз. Валейкум ассалам. Рахмат сизге, отура бериңиз. Мына коштошуу. Мээрим, сүйүү, жүздөгү жарыктык. Түшүндүңүздөрбү? Эми мына коңгуроодо болуп калды. Бардыгыңыздарга бүгүнкү сабакты кабыл кылышыңыздарды тилеп, ассаламу алейкум. Рахмат, жакшы болгула. Yok.